негиздөөчүсү Абил Жылдызбеков конокто отурат. Саламатсызбы? Саламатсыздарбы. Жалпыңыздар менен ушундай жакшы күндө, жакшы маанайда деги аманчылыкта, тынччылыкта көрүшүп атканга кубанычтабыз. Кутман таңыңыздар менен негизи эле таңкы маанайыңыз кандай болуп турат азыркы тапта? Маанай абдан сонун. Эмнеге дегенде деги эле бүгүн биринчи жолу келип отурабыз мындай интервьюга деги эле маектешүүгө. Абдан сүйүнүп, толкунданып жаткан учурубуз. Бул жакка кандай келип алдыңыз? Жакшы келип алдыңызбы? Жакшы келип алдык албетте. Кудайга шүгүр, мындай айтканда баары баягы шүгүр айтуу менен уланта беребиз деги элечи. Сонун Абил мырза, анда эмесе биздин көрөрмандарга сиз өзүңүздү дагы да кененирээк тааныштыра кетпейсизби? Атым Абил. Өзүм Нарын областына караштуу Актала районунун Үгүт айылынан болом. Азыркы учурда бул Каракол шаарында туңгуч профессор Касым Тынысбаев атындагы Скул мамлекеттик университетинин 4-курсунун студентимин. Жана ошондой эле туризм тармагында окуйм өзүм. Андан тышкары өзүңүздөр көрүп жүргөн баягы жаштарды агартуу жактында инсандык өнүгүү жаштар клубунун төрагасы катары, андан кийин чечендик өнөр боюнча чебер тренингин негиздеп, тренингтерди өтүп жүрөбүз буюрса. Андан дагы кошумчасы бул ошол сайда өткөн жана Нукура деген онлайн китепкени ачып, азыр Кыргызстан боюнча деги эле Скул боюнча китептерди доставка кылып, мындай айтканда иштеп атабыз буюрса. Сонун ал эми могу инсандык өнүгүүгө дагы да токтолуп кетким келип турат. Бул инсандык өнүгүү клубунда сиздер кайсы иштер менен алектенесиздер деги эле? Инсандык өнүгүүнү бир аз кенен тааныштыра кетейин анда, мүмкүн болсо. Инсандык өнүгүү эмнеге ачылып калды эле, азыр эмне иштерди кылып атат? Баягы бир жакшы сөз бар экен. Караңгыны миң айтканча чыркарап, кандай сонун жагып коюу бир чырак дейт да. Азыр улуумундан сурай турган болсок, баягы жаштар боюнча кандай дейсиз, баягы азыркы жаштар кандай болду десең, азыркы жаштар китеп окубай калды, телефондун кулу болуп калды, Instagram, TikToктон чыкпай калды деп баягы наалып отурушат да. Биздин максат инсандык өнүгүүнүкү. Ошол жаштарды андан көрө келе анда телефондон чыгарып китепке киргизели. Кыргызстанды деги эле китепкөй жаштарга айланталы деген ниетте инсандык өнүгүү клубу иш алып барып келатат. Анын аркасында мисалы баягы биз өнүккөн Францияны баягы эмне кылабыз го? Укмуш депчи, Франциянын баягы Эйфель мунарасына баргыбыз келип, Эйфель мунарасына. Ошол бир француз, социологдордун эсептөөсү боюнча бир француз бир жылда 20 китеп окуп кеткен да. Ал эми кыргыздыкын ала турган болсок дейт да, кыргыздыкы 20 кыргыз биригип параң бир китеп окуп кеткен бир жылда. Анан ошону жоюу максатында келгиле, четтен келгендер бизге келип суктансын. Кыргыздар бир жылда 50 китеп окуп кетет дегидей кылалы деп, жума сайын бир китеп деген долбоор киргизип, инсандык өнүгүү клубунун аркасында. Анан жумасынан бирден китеп окуп бүтүп, азыр экинчи күн сайын бизди талкуу болуп турат да, китеп талкуу. Мисалы эртең буюрса Айгиз Баймухамедовдун Таштабачак пакет китебин талкуу кылабыз да. Ошол сыяктуу. Андан тышкары жаштардын баягы мамлекет мага эмне кылып коюптур эмес, мен мамлекет үчүн эмне кылдым деген сезимди ушуларга киргизели деген ниетибиз бар да. Баары азыр Кыргызстанда калбайм, Кыргызстандын келечеги жок, чет жакка кетсем деп коесуз го. Ошолорду дагы бир жойсок, оюн ниетин түзөсөк, мамлекет мага эмне кылып коюптур деп эмес, эмне мен мамлекет үчүн эмне кылып атам деген сезимди киргизсек деген патриоттук, атуулук сезим үчүн иштеп атабыз. Анан дагы кошумча 3-чү багыты бул кайрымдуулук жагында. Мисалы өткөндө Кыргызстанда дүңгүрөттү го, баягы Аслан Байхандардын, Хамзалардын окуясычы. Аларга дагы биздин ыктыярчылар баягы четте карап турбастан өздөрүнүн кайрымдуулугун кылып, жардамын берип, кайрымдуулук жагында да алып барып келебиз. Анан интеллектуалдык жактан дагы ар кандай таймаштар, конкурстар. Эң сонун бул жактан сиздер басымдуулук кылган нерсе бул китепкөй, көпчүлүк биздин мындай адамдарды, жаштарды китепке багыттоо. Бул китеп туурасында биз дагы көрөрмандарыбызга деги эле көптөгөн маалыматтарды берип кеткенбиз, деги эле анын ден соолукка да тийгизген таасири, биздин өзүбүздүн ой жүгүртүүбүзгө, эс тутумубузга тийгизген таасири боюнчачы, сиз дагы баса белгилеп дагы да айта кетсеңиз, китептин адамга тийгизген таасири. Китептин адамга тийгизген эң негизги таасири. Азыр байкасак, дүйнөдө эң чоң бир глобалдуу маселелердин бири бул адамдагы руханий кризис экен да, жан дүйнө ачкачылыгы. Көп акындар ошол азыр руханий кризис деп баягы жан дүйнө ачкачылыгын шырлар жазып калыптыр да. Мисалы Бердибек Жамурчиев айтат, куюлгандай таза суу кер идишке, могул жан дүйнөбүз жабыркап кризисте дейт да. Дагы бирөө бар баягы. Мисалы Мамбетсан Ибраев айтат да, аракет кылып ар күндө
короого толду мал дүйнө дейт да. Акча деп чуркап жүрөбүз, а бирок ачка жан дүйнө дейт да. Ушул жан дүйнө ачкачылыгынан чыгара турган негизги ыкма курал бул китеп экен да, көрсөчү. Мисалы баягы азыркы жаштардан сурай турган болсоң эмне дешет да? Депресс болуп атам, стресс болуп атам депчи. Ошол депрессия, стресс дегендин баары могул жан дүйнө ачкачылыгынан келип чыгат экен да. Маяк ачкан могул көрөңгөсү баягы көөдөн ачканчы. Ошонун чыгара турган, жан дүйнөсү мындай байыта турган, руханий кризистен чыгара турган дагы бул китеп экен. Ушуну түшүнөт да. Эң сонун түшүндүрүү болду. Ал эми сиз өзүңүздүн мындайча айтканда чебер академиясын жетектеп келесиз. Ошол туурасында маалымат берип кетпейсизби? Чебер боюнча бирсири, ораторский искусство боюнча. Деги эле азыркы учурда чебердин ачылганына өзү 1 жылдан ашып калды. Чечендик өнөр боюнча багытта тренинг алып барып келебиз, чебер деп. Буюрса 150дөн ашык окуучу окуттук. Анан негизги максат эмне? Бул баягы чечендиктин ордуна бир аз түшүндүрө кетсем болобу, мүмкүн болсо? Көбүнчөсү кээ бир айылдарга барып өтөбүз да. Анан мастер-класстарды өтүп беребиз. Оратор деген ким десең, көбүнчөсү түшүнбөйт да. Мен уккан эмес, мен биринчи жолу угатам депчи. Эмне үчүн биринчи чечендик өнөр жашоодо маанилүү? Эмнеге дегенде, азыркы заманда эң мыкты кесиптин ээси болуш үчүн дагы бул оратордук чеберчилик керек экен да. Байкай турган болсок, мисалы ошол өзүңдүн тармагыңды мыкты билген башка экен, бирок ошону тарката билген такыр башка экен да. Мисал кыла турган болсок, өткөндө Инстаграмга киргиздик да. Ошол эле биздин раматтылык маркум Чубак ажы. Арабияга чейин барып илим алып келди, том-томдогон китептерди окуду да. Бирок уялчаак болгондо, тартынчаак болгондо, корккондо, эл астына чыгып сүйлөгөндөн уялганда, анда азыркыдай миллиондогон адамдардын астынан жүрөгүнөн орун ала алмак эмес да. Экинчи эле дүйнөдө ийгиликке жеткен инсандардан кимди билесиңер десем, Илон Маск дешет да. Илон Масктын дагы ийгиликке жетүүдөгү негизги себептердин бири бул чечендик өнөр. Мисалы Илон Маск өзү сүйлөө жөндөмү болбосо, ошондой эле уялчаак болсо, сүйлөй албаса, оратор болбосо, ал өзүнүн чыгарган өндүрүшүн мындай айтканда миллиондогон адамдардын астына чыгып презентация кылып бере албайт болчу да. Элестетсең, сен чыгып алып баягы өзү мандраж болосочу. Анан анын астында канча деген команда бар. Ал командасына баягы жумуштар кандай болот? Мисалы, кээде ылдыйда түшүп кетет, ошол учурда дем бере турган сөздөрдү айта албаса, дух бере турган, шык бере турган сөздөрдү айта албаса, ал кантип командасын башкара алат деген суроо жаралат да. Демек, муну менен айткым келгени чечендиктин жашоодогу орду маанилүү. Эми биз ушуну түшүнүп туруп, көпчүлүк жаштар деги эле өзүм баш болуп, уялчаак адам, коркок адам жашоодо көп нерседен кур калып калат экен да. Уялып, тартынып жүрө берчү. Мисалы, мектепти мисал келтире турган болсок, мектепте 5-кө окуган окуучулар бар, анан 3-кө окугандар бар да. Ошолордун ичинен эми 3-кө окуган кээ бир окуучулар бар, билим деңгээли, акылы 5-кө окугандыкына караганда мыктыраак да, жогорураак. Бирок ошол уялып, коркоктугунан баягы ачыла албай жүрүп өтүп кетет экен да. Самооценкасы, өзүнө болгон ишеними төмөн болот. Биздин максат ошондой окуучуларды ачып, өзүнүн ички потенциалын ачып берүү, мындай сүрүн жеңүүгө, эл алдында эркин сүйлөөгө жардам берүү. Жана айткандай 1 жылда 150ден ашык окуучу окуттук. Кудайга шүгүр, ата-энелер жазып атты, балам сага эне катары ыраазымын. Кызым мурун 3-кө окуса, азыр 5-кө окуй баштады. Мурун бир дагы досу жок болчу, азыр жаңы досторду тапты деп. Анан ошондой сөздөрдү уккандан кийин дагы да шык алып, баягы мотивация алып деп коебуз го. Дагы да азыркы учурда уланып келатабыз буюрса. Эң сонун. Анда эмесе мен дагы бир суроо узаткым келип турат сизге. Мындай сүрдү кантип жеңсе болот? Сүрдү кантип жеңсе болот, Сүрдү жеңерден мурун өзү сүр эмне экенин түшүнүш керек да, баягы коркуу деген өзү эмне. Биринчиси бул коркуу өзү 3кө бөлүнөт да. Биринчи биологиялык, экинчи экзистенциалдык, анан социалдык коркуу болуп 3кө бөлүнөт. Дүйнөдө чоң-чоң коркунучтар бар да, мындай айтканда. Ошол коркунучтардын биринчи орунда турган коркунуч бул өлүм экен да. Адамдардын көпчүлүгү өлүмдөн коркот экен. Ошондон кийинки эле экинчи орунда турганы бул эл астына чыгып сүйлөөдөн коркуу экен да. Социалдык коркуу дүйнө жүзү боюнча экинчи орунда турган коркуу экен. Демек, муну менен эмнени айткым келип атат баягы? Бул жөнөкөй эле нерсе эмес да, монтип эле, ой, монтип бат эле жеңе коем дегендейчи. Бул глобалдуу маселе десек да болот да. Дүйнөдөгү деги эле бир 90-95% адамдын көйгөйү да булчу. Бул сен деле эмес же мен деле эмес, бул баардык адамда бар. Эми сүрдү жеңүүнүн негизги эрежеси биз сабакта өтүп жүрөбүз, норма деген нерсе бар да. Кээ бирөө бар,
чыксам эмне болот азыр, сүйлөсөм эмне болот, корксам эмне болот. Мисалы мен өзүмдү мисал келтирейин да. Мен бул жака келип азыр сүйлөбөй эле койсом болот эле да. Коркуп атам, азыр эл көрсө эмне дейт? Өзүм биринчи жолу чыккан атсам кантем депчи. Сүрдү жеңиш үчүн ошого кадам ташташ керек экен, коркконуна жараша. Экинчиси бар экен, бул норма да, ортолукчу, чекчи. Экинчисин ашып да кетпеш керек экен, түшүп да кетпеш керек экен. Түшүп кеткенде жана келбей койгону, жок мен бере албайм, интейинби деп келбей койсом, бул нормадан түшүп кеткендик болот экен да. Ашып кеткен, ой, күнүмкө эле көрүнүш го, мондай жөн эле барып айтып коем депчи. Же экинчи мисал келтире турган болсок, центрге чыгып алып, борборлорду ырдап, бийлеп, элдин тынчын алышпайбы? Ошолор чектен чыгып кеткендер да. Чекке жетпей калгандар сүйлөчү жерден ушундай мүмкүнчүлүктөр келип атканда колдоно албагандар да. Муну менен айткым келгени, биринчи кадам жасап көрүш керек сразу. Мындай коркконго жарашачы. Анан сүрдү жеңүүнүн дагы көп өнүгүүлөр бар өзү. Монтип азыркы мен 5 мүнөттө эле ушинтип айтып берип, мындай сүрүн жеңдирип кое албайм да адамдардынчы. Көп этаптар бар. Ал эми сөз жебери болуш үчүн деги эле оюңду так даана жеткириш үчүн, андан сырткары дагы да мындай сөз чебери болуш үчүн кандай ыкмаларды колдонсо болот? Мындай бирин экин айтып берип коесузбу сырлардан? Сөз чебери болуш үчүн деги эле эл астынан мыкты сүйлөө үчүн мындай нерсе бар да, баягы чымчык сойсу дагы касапчы сойсун дейт го ыргыздачы. Ар бир тармактын өзүнүн илими бар да. Бул жана айтканда чечендиктин дагы өзүнүн илими бар да. Чечен болом, чебер болом деген адам дагы ушуну окуганы жакшы. Ошол жаатта изилденип, билим алып, окуп, анан мындай мисал келтирейинчи. Адам эмнеге сууга түшкөндөн коркот? Эмнеге дегенде, сууда сүзгөндү билбеген адам сууга түшкөндөн коркот экен да. Ошол сыңар эле эмнеге эл адам, кээ бир адамдар эл астынан чыгып сүйлөгөндөн коркот? Сүйлөө ыкмаларын билбегендиги үчүн. Качан сен бүт кандай туруш керек экенин, кандай сүйлөш керек экенин бүт үйрөнгөндөн кийин сага сүйлөп кетиш жеңил болот да. Сен ишенимдүү сүйлөйсүң, мен билем кандай туруш керек экенин. Мондай ой болбойт да. Элдер азыр эмне деп атат, кандай сүйлөп коем, колум эмне болуп атат, бутум эмне болуп атат, анан башым кебет эмне болот депчи. Ичинде эмнелер бар? Мимика деген темабыз бар, интонация, дикция бар, тембр, осанка, дене түзүлүш, туура дем алуунун өзүнүн ыкмасы бар. Ошолордун баарын үйрөнүп чыкса, ошондо адам сөз чебери боло алат деп мен ишеничтүү түрдө айта алам. Сиз жогоруда бир нече методдорду айта кетпедиңизби? Алардын баарын өздүрүш үчүн адамдын жөндөмдүүлүгүнө жараша болобу убакыт кетеби, же болбосо бир канча убакыт, 1 жылда же 1,5 жылда ошонун баарын толук кандуу өздөштүрөт дегендей бир чембер барбы? Негизи биз өзү 5 эле күн өтөбүз да. Анан жөндөмүнө жараша десек болот. Бирок ким ушул биз берген тапшырмаларды аткарса, биз ушундай коебуз да башындачы. Эгер бизден окуп туруп жыйынтык чыкпаса, акчаңарды кайтарып беребиз дейбиз да кайрачы. Эмнеге дегенде, берген билимге ушунчалык биз 100% ишенимдүүбүз да, мындай айтканда. Ал өзүнө жараша. Биз 5 күндө бүт үйрөтүп беребиз. Кайсы жерде кандай кылыш керек, кантип туура дем алыш керек, кайсыл көнүгүүлөрдү кылыш керек. Анан негизи чени бар 40 күндүк. Жанагы үнгө көнүгүү, жыйынтык чыгыш үчүн үнгө берилген көнүгүүлөр, артикуляциялык көнүгүүлөрдү жана көзгүнүн астына туруп сүйлөө деген сыяктуу ыкмаларды 40 күн колдонсо, сөзсүз жыйынтык чыгат деп мындай 100% ишеним бере алабыз да. Бирок туруктуулук менен. Жакшы. Дисциплина деп коет эмеспи? Ал эми кийинки суроом болсун, чечендик өнөр менен оратордун кандай айырмасы бар? Чечен менен оратордун деген суроодо мындай айтканда, негизи чечен деп кыргызча колдонулуп келет да, баягы кыргыз элинечи эренче чечен деген сыяктуу баягы кагап сүйлөбөй, тагап сүйлөгөн, чукугандай сөз тапкан, же болбосо Бакай атабыз сүрөттөгөндөй капилеттен сөз тапкан, караңгыдан көз тапкан деп. Чечен менен оратордун айырмасын өткөндө мен сурап көрдүм да, мунучу кызыгып сурап көрдүм. Ушундай деген жооп алдым. Чечен дейт да, оратор дейт. Биринчи ораторду мисал келтирели. Оратор бул кайсыл бир жака эл астына чыгаар да, даярданып, анан чыгып, сүйлөп, ишенимдүү түрдө сүйлөп бере алган адам дейт да, даярданып туруп. Чечен дейт бул кыргызда, бул өзү тубаса, жана мындай монтип бирден окуп даярданган эмес, өзү ошол жерден сөз таап кете алган, данышмандыгы бар адам, бул чечен болот экен. Айырмасы окшош негизи мындай карагандачы. Экөө тең эле эл астына сүйлөгөн, көпчүлүктү ишендире билген, ынандыра билген адамдар да. Бирок оратор жанагы дейт да,
даярданып чыгып анан сүйлөгөн дейт да. Менин ошол алган жообум боюнчачы. Чечем болсо ошол тубаса жанагындай кабилеттен сөз тапкан, жол баштай билген, данышмандыгы бар ошол адамдар чечен деп эсептейт экен кыргыз элинде. Сонун ал эми мен ушу Нукра Books боюнча дагы суроо бергим келип турат. Бул ишти качандан бери алып барып жатасыздар? Деги эле Ысык көлгө бүтүндөй силердики мындай доставка бар мындай айтканда. Жеткирип берүү бар. Баягы Нукра Books деп негизи биз Telegram баракча ачканбыз да эң башындачы. Эмнеге элдер баягы китеп жок, китеп сатып алганга акчабыз жок деп аткандар, ошол жактан жок дегенде ал китепти сатып алганга чейин онлайн окусун деп азыркы учурда деле Telegram баракчабыз бар. 60тан ашык электрондук китептердин түрү бар да. Анан ошондон кийин эле бир ой келип чыкты. Мен өзүм мына китеп жаатында көп иштеп жүрдүм да, баягы Кенч академиясында иштеп калдык, менеджер болуп, Баалуу китеп дүкөнүндө, Дем китепканасында менеджер болуп жүрүп, бир топ акча алып, анан эмнеге өзүм кылсам болбойт, эмнеге инсандык өнүгүүгө бир ошондой нерсе ачып койсок болбойт, мындай Кереше булак катарындачы. Баягы инсандык өнүгүүнүн бир спонсору жок да, монтип мейле силерге могул ишти кылып коелу деп каржылап турган эч кимибиз жок да, мындай айткандачы. Өзүбүзгө өзүбүз спонсор бололу деп, өзүбүзгө өзүбүз акча таап алып, ошонун негизинде Нукра Books деп ачканбыз. Онлайн деп Бишкектен китеп заказ берип эле, анан интернетке киргизип турабыз. Ал жактан өзүбүздүн клиенттер бар, кардарлар бар, дайымкы. Аларга Ысык көл боюнча таркатып жеткирип берип турабыз. Ачылганына былтыр күзүндө ачылган. Сонун. Ал эми могу китептерди электрондук вариантында окуган жакшыракпы же китептин өзүн барактап отуруп окуган жакшыракпы? Албетте бул китептин өзүн мындай кармап алып, ушундай ачып өткөндөн рахат жок да. Баары бир жетпейт. Анан ал телефондон окугандык бул айла жоктун иши да. Айла жок, китепке акча жок болуп атса, жетишпей атса, мисалчы, шарты болбой атса, анда айла жок бул телефондон. Бирок ушундай китепти ачып, кадимкидей мындай ушул белгилеп, кээ бирлеринчи мына жаккан жерлерин сызып окуганга өтө чоң мүмкүнчүлүк бул китепте. Китептин жытын жыттап окууга деп бизге дагы ошо мугалимдерибиз көп айтып калчу эле да. Ал эми айтыңызчы, Абил мырза, сиз өзүңүз студент болсоңуз, анан бул жактагы башка дагы иштерге кантип жетишесиз? Студент болсок дегенде быйыл 4-нчү курста, анан 4-нчү курстарга билесиз, баягы сабактар дагы эмне болуп калат. Азаят, сабактар азаят, анан каалоо болсо, чын жүрөктөн каалоо болсо табылат экен да, убакыт мүмкүнчүлүк табылат экен. Бунун баарын өзүм жалгыз кылбайм. Албетте артыбызда командабыз бар. Менден башка да мыкты жигит кыздар тарбияланып келатат. Алардын ар биринин инсандык өнүгүүдө деле мисалы мен азыр үстүнөн эле карайм да. Аяктында жетекчилер бар, китеп жагынан өзүнүн жетекчиси бар, семинар бөлүмүнүн өзүнүн башчысы бар, кайрымдуулук жагыныкы бар, катчыбыз бар. Алардын үстүнөн карай турган кайра жетекчи бар да. Мен монтип деле кирбейм ичине. Үстүртөн эле карап коюп ушундай иштер менен жүрөбүз азырчы. Мындай баардыгына монтип баш отуз менен кирип кеткен эмеспиз дегеним да. Жакшы. Анда эмесе бизде убакыт бир аз чектөөлүү болгон үчүн сизге эркин микрофонду узаткым келип турат. Деги эле жакын адамдарыңызга болобу же бүтүндөй Ысык көл облусунун тургундарына болобу мындай салам жолдой кетсеңиз болот. Салам жолдогондо деги эле сөзүнүн аягына чыгарда бир окуя айтып кетсек болобу мүмкүн болсо, бир окуяны айтып анан аягына жыйынтыктап чыгарып кетели анда. Жаштарга болсун, өзүм теңдүү жаштарга болсун, өзүм кырактуу деген азыр студенттерге, окуучуларга бул жакта карап айта берем, Айтыңыз. Бир күнү дейт да, 3 дос жаңы бир шаарга эс алганы барат экен да. Жаңы бир шаарга эс алгана барып, ошол шаардын так ортосунан 75-чи кабаттан, мейманкананын 75-чи кабатынан бөлмө ижарага алышат экен. Бөлмө ижарага алып анан бир дос айтат: достор, эми шаарга жаңы келдик, жүрбөйсүңөр, бир барып шаарды кыдырып келели, кызыгына батып келели деп үчөө жөнөткөн да. Макул барса көрсө көрүп келели деп чыгып барса, ошол мейманкананын күзөтчүсү айтат экен: саат 8ден кечикпей келгиле. Эгер 8ден кечиксеңер лифт иштебей калат, 75-чи кабатка чейин тепкич менен чыгыш керек болот дейт да. Макул деп кетишет. Кетип шаарды кыдырып, мындай айтканда Дубай деп коелу да. Дубайды кыдырып, баягы эмне мунара бар го. Ошолордун баарын көрүшүп, анан кызыгына батып кетип, түн бир окум болуп кетет экен да. 2. Келсе баягы лифт иштебейт. Анан 75-чи кабатка чейин эмне болуш керек? Тепкич менен чыкканга туура келет. Анан баштайт. 25-чи кабатка чейин анда дейт да бир досу: мен 25-чи кабатка чейин жашоодогу баардык жыргалчылыктарды айтып берейин экен да.
Экинчи дос айтат, мен анда 25 кабаттан 50 кабатка чейин жашоодогу баардык кыйынчылыктарды айтып берейин экен да. Эмне окуя угуп болсо дагы чарчап жалыкпай чыкканга аракет кылабыз дейт. Анда 3-чү дос айтат, анда мен 50 кабаттан 75 кабатка чейин жашоодогу баардык өкүнүчтөрдү айтып берейин экен. Ошол боюнча окуяларды. Макул деп анан чыгышат, жыргап куунап 25 кабатка келишет. Анан кыйналып кыстап отуруп 50 кабатка келет. Анан баягы өкүнүп, эрте эле келсек болмок экен. 8ге чейин келип коюп, эмне кудайдын азабы деп кыйналып өкүнүп отурушуп, акыры араң деп 74 кабатка жетет экен да. 74 кабатка жеткенде эки дос айтат берки жеткене алган. Болду, өкүнүчтөрдү айтканыңды токтот. Бир кабат калды. Бир кабат калган кезде жакшы маанай менен күлүп жайнап чыгалчы. Кой болду, токтотчу десе, макул дейт экен да берки. Өкүнүчтөрдү айтып берип аткан болсо. Токтосо токтотоюн, бирок бир өкүнүч калды болуп койлот экен да. Кандай өкүнүч десе, ачкыч 1-чи кабатта калып калыптыр дейт экен. Анан ачкыч 1-чи кабатта калып калыптыр экен. Ушу менен окуя бүтөт. Эми мындан берчү сабак эмне? Жана айттык го, 23 жашка чейин эмнени айтып берди? Кабатка чейин жыргалтчылыкты айтып берди, анан кыйынчылыктан анан өкүнүчтүү болду го. Жашоо дагы ушундай этаптардан турат экен да. Азыр жаштар бар экенбиз, эмне десек баягы, мен жашмын, жыргап куунап алайын, жаштыгым бир келет депчи. Анан ошентип жүрүп 25 жашка келгенден кийин башка түшсө байтал жорго деп турмуш кыйынчылыктарды түшүп баштайт экен. Үйлөнүш керек, же кыздар күйөөгө тийиш керек. Анан үйлөнгөндөн кийин үйлөө багыш керек болот. Артын караса эмне? Кыйраткан бир иши жок. Же мектепти жыргаткан эмес, же университеттен бир диплому жок, же туруктуу иши жок да, ар кайсы жерде жүрө берген. Анан кыйналып, кысталып, көрүнгөн жака барып отуруп эптеп, жумуштап 50 жашка чейин кыйналат экен балдарын чоңойтуп, мына эми эмне кылдым, балдарым кетирдим, эми илим алайын, эми окуйн десе, баягы жаштык кездегидей анда ден соолук болбойт экен, күч кубат болбойт экен, энергия болбойт экен, баягыдай эс тутум болбойт экен да. Анан өмүр өткөнчө өкүнүп өтөт экен. Эмне кылсак деп, баягы жаш кезде окуп калбай, жаш кезде билип калбай, ошол энергиянын баарын жаш кезде туура жакка сарптап калбай депчи. Айтып коет го, жаштыгыңда илим алгандык ташка тамга жазгандай, карыганда илим алгандык бул кумга тамга жазгандай депчи. Ошого менин айткым келгени кайрылуум дегеле. Азыр жаштар ачкычыбыз чөнтөгүбүз да. Ачкыч чөнтөктө турган кезде унутуп калбай, жаштыкты текке кетирбей, ошол эмне кылсак жаныбызга ала жүрсөк дегим келет да. Анан аягында бир ырсат менен бүтүрөлү. Айтып алайын кез келсе, бул агайын тууган сөз берсе, кыргызга кызмат кылабыз, көпүрөдөн өткөнчө эмес, көргө башыбыз жеткенче. Чоң рахмат. Эң сонун биздин студиябызга келип бергениңизге терең ыраазычылык. Анда эмесе көрөрмандар, биз программабыздан ары улайлы. Кийинки берүүбүз бул келген куштар туурасында болсун.